Саламатсыңар балдар. Азыр биз дагы башка бир жаңы программа жазышты үйрөнөбүз. Ал үчүн бизге бул жактан библиотекадан животныйга киребиз. Бул жактан биз итти алып алабыз. Итти тандайбыз. Окей деген кнопканы басабыз. Андан болсо биз муну жайгаштырып алабыз. Анда биз программаны жазышты баштайбыз. Биринчи очередьте мына болабыз. Когда шагнуть басса. Андан болсо управленияга киребиз. Бул жактан всегда деген мозаиканы алабыз. Движенияга киребиз. Идти 10 шагов. Если на краю толкнуться. Эми көрөбүз эмне болот экен. Эми болсо биз мына ышыктын направлениясын өзгөртүп алабыз. Мышка киребиз, информациясына кирип туруп, как обычно мынаны тандап алабыз. Жазабыз, атын жазып коебуз, мышык деп. Окей. Эми болсо текшеребиз. Эми болсо дагы башкача мозаикаларды кошобуз. Дагы костюмга киребиз. Биринчи костюмга кирип туруп, мышыкты как мындай жүрө турганга окшотуп коебуз. Эки костюмду кылып коебуз. Скриптага киребиз. Бул жерден внешностьга киребиз дагы. Следующий костюм кошуп коебуз. Эми муну өзгөртөбүз. Бул жерден управленияга киребиз. Ждать кылып туруп 0 3 секиндеш өтө секин болуп калды. 0,4 кылабыз. 0,5 кылып коебуз. Бизге тезирээк жүрүш керек. Секиндешпейт. 0,2. Бизге ушундай калыш керек. Эми болсо дальше улантабыз. Управлениядан если деген тандап алабыз. Если то сенсорга киребиз. Эмнеге коюш үчүн бул жерден касается дегенди тандап алабыз. Касается, если касается док, движенияга киребиз. Повернуть на 180 градус кылып коебуз. Эми белгилеп көрөбүз. Азыр мышык секин жүрүп атат. Буну дагы да тезлештирип койсок болот. Эми мышыкка биз үн беребиз. Азыр бизге бул мозаика керек болот. Үстүнө коебуз. Эми биздин мышыгыбыз сүйлөй турган болот. Көрөбүз. Биз муну үстүнө чыгарып коебуз, алмаштырып коебуз дагы. Эми көрөбүз. Эми биз бул мышыкты сүйлөй турган кылабыз. Ал үчүн биз внешностька киребиз. Бизге бул мозаика керек болот. Муну биз
звуктун астына коебуз. Бул жерге жазабыз мяу деп. Мяу деп коебуз. Мяу. 2 секунд азыр көрөбүз. Бул жерге келип туруп турат. Биз муну секундтасын өзгөртүп койсок да болот. Муну 1 секунд кылып коебуз. Эми көрөбүз. Көрдүк кайра. Эми болсо биз битке дагы программа жазабыз. Азыр биз битке киребиз. Битте болсо эч кандай программа жазылбаган. Буга бир-бирден программа жазыштын оңой жолу бар. Бул программаны алабыз дагы. Иттин астына келип туруп мышканы коюп беребиз. Биз итке кирсек, бул жакта уже өтүп калган болот, копирование болуп калган болот. Эми биз бул программаларды өзгөртүп коебуз. Керектүү эмес нерселерди алып салабыз. Бул жерде костюмду алып салабыз. Костюмду алабыз и мындагы алып салабыз. Биз эми бул жердеги проблемаларды оңдоп алабыз. Бул иттин информациясына кирип, бул направлениясын өзгөртүп коебуз. Стиль вращения деп турат. Эми болсо көрөбүз. Азыр итке дагы башкача звук беребиз. Бул жерден играть звук док. Башкача звук коюп коебуз. Муну далгетип салабыз. Бул жерден звукка кирип туруп, играть звук док деп турат. Муну коюп коебуз. Эми көрөбүз. Ит кыймылдабай атат. Ошон үчүн биз бул жерде касается док деп турат. Муну алмаштырып коебуз. Касается кот мышык деп коебуз. Эми текшерип көрөбүз. Жакын келген салам берет. Коебуз. Говорит дегенге кирип туруп, үлгөнүн коюп коебуз. Гау деп коебуз. Эми текшерип көрөбүз. Биздин играбыз дагы, биздин жазган программабыз дагы аягына жетти. Саламатта калгыла.